Bir айга мен жер үйдө жашаймын. Мына 3155 сом. Свет андай деле көп кетпейт. Бишкек шаарынын тургуну декабрь айы үчүн электр энергиясына болгон төлөм көп чыгып келгенин айтып нааразы болууда. Ал үйүндө жумушсуз отурган көп балалуу үй бүлө үчүн айына 3-4 миң сом көптүк кыларын кошумчалады. Эмнеге ушундай болот дегенде тияктан өзүнүн постановлениясы бар экен. Закон чыккан ушундай, биз эчтеке кыла албайбыз дейт. Ошону өкмөт жакшылап карап берип, 2 сом 16 тыйын дегенди өчүрүп эле арзан кылып койсо эмне болот деген сөз да. Ал эми өкмөт электр энергиясына болгон баа акыркы 10 жылдан бери бир калыпта болуп көтөрүлбөгөнүн айтат. Бул аралыкта көмүр, отун, газга болгон баа өзгөрүлсө дагы электр энергиясы 700 киловаттка чейин 77 тыйын, андан ашса 2 сом 16 тыйын. Айрым региондорго жеңилдиктер да каралганы маалым болду. Тоолуу аймактарда барууга шарты жок алыскы райондор болсо 1000 киловатт саатка чейин 77 тыйындан төлөшөт. Аларга мисалы Нарын облусу, ошондой эле Оштун, Ала Бука, Каракулжа, Чаткал жана башка алыскы аймактардын баардыгы кирет. Кышында суук катуу болгондо, ошондой эле жайында өтө ысык маалда электр энергиясына болгон керектөө көп болот. Шаар тургундары муну моюнга алып, ага болгон баалар деле ыңгайлуу экенин айтышат. Жылуулук өзү 2,5 миңдей төлөйбүз жылуулук кыш мезгилинде. Светтикиге 3 сом келет, 280-300. Ошо жылуу суу эмнеге төлөйбүз, газга төлөйбүз. Аяк биягы азыр 3,000-3,200 болот да. 4 миң от жакпайбыз, көмүр албайбыз, күл чыгарбайбыз деген туура эле го деп ойлойм. Мурда жаңы алган жылдары арз эле төлөчүбүз. 7 комната 3,5 миң төлөйбүз айына. Это, мне кажется, для отопления нормально. И плюс мы еще параллельно неме алабыз, көмүр менен отапливаем. Кыргызстандын энергетика тутумунда электр энергиясынын керектөөсү өткөн декабрь айында 1 миллиард 866 миллион киловатт саатты түздү. Ал эми 2018 жылы декабрь айында бул көрсөткүч 1 миллиард 807 миллион киловатт саат болгон. Демек Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө жылдан жылга өсүүдө. Кыргыз гидромет 15 январдан баштап күн сууктап, түнкүсүн -5-тен 10 градуска чейин, күндүзү 0-дон -5ке чейин суук болорун эскертти. Мындан улам энергетиктер түйүндөргө күч келет деп кызуу даярдыкта. Подстанциялар менен линия электропередачалар, ГЭС тесттерде иштелип чыккан электр энергияны элге ташыбайбыз. Распределительный энергия компания деп коебуз. Алар Ош электро, Жалал-Абад, Север, Восток электро. Анан алар өз учурунда өзүнүн абоненттерине ташып берет. Адистердин айтымында өкмөт энергетикага болгон тарифтердин методикасын иштеп чыгышы керек. Анткени учурдагы бааларды саноо ыкмасы кандай экенин эч ким билбейт. Бул маселени окончательно чечиш үчүн ведомстволор аралык чоң комиссия түшүш керек. Причем комиссияга адистерди, жакшы эксперттерди, анан анча-мынча саясаттагы кишилерди кош керек, жетекчилерден. Бул комиссия чоң комиссия болуш керек. Бир 30-40 киши болсо болгондой кылып туруп. 2010 жылы Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда жаңы жылдан баштап 1 киловатт электр энергиясы 1 сом 50 тыйын болору айтылып, төлөмдөр эселеп кымбаттаган. Бирок ансыз деле жумушсуздук, жакырчылык каптаган өлкөдө кымбаттаган энергияны колдонууга калктын чамасы келбей, эл нааразы болуп көчөгө чыккан. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Прим жаңылыктары.